Кыргызстандын паспорту 15 000 рубльга сатылат. Бул тууралуу жарыя Россиянын Правабиз сайтында жарыяланган. Сайттын маалыматына таянсак, ID картта кардар каалаган маалымат менен жасалат. Жасалма паспорт жасагандар алып кайра саткандарга арзаныраак жасап берерин дагы билдиришкен. Бишкектеги 1-май райондук сотунун сот аткаруучусу конфискацияланып жок кылууга жиберилген 5 тонна өрдөөк этин сатып жиберген. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2019-жылдын 23-май күнү 1-май райондук соту аткезчилик менен алынып келген 70 тонна өрдөөк этин жок кылуу тууралуу чечим чыгарган. Бирок кармалган кызматкер этти жок кылбай эле $150 000 сатып жибергенин аныктаган. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип тергөө иштери уланууда. Россиялык миллиардер колбаса падышасы Владимир Маруговдун уулу Александрдын өлүмүнө шектелип кармалган кыргызстандык жаран Исламбек Акбаров 2 жылга жатак абакка кесилди. Белгилей кетсек, Исламбек Акбаровдун автоунаасы менен миллиардердин уулу башкарып бараткан мотоцикл 8-июлга караган түнү Москвадагы Фрунзе көчөсүндө кагышкан. 24-сентябрда Россия 1-телеканалынын түз эфиринде телеалып баруучу Андрей Малахов кырсыктык кокустук эмес атайын уюшулган деген божомол келтирди. Малахов кыргызстандык таксисти улутчулдук маанайдагы сөздөр менен кемсинтип, видеонун 19-минутасына төмөндөгүдөй сүйлөйт. Рулдагы чимкиригин тарта албаган 20 жаштагы бала жарым ай мурун башка өлкөдөн келип, такси айдап иштеп жүрөт. Аларга $1000 берсең, үй бүлөсүн, айылын, бүткүл туугандарын кубантат. Анткени алар мынча акчаны таба алышпайт. Аларда айлык $10 деп билдирген. Малаховдун айткандары нааразычылык жаратып, телеалып баруучу кыргыз элинен кечирим сураган. Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирустун өлкөгө киришинин алдын алуу жана Кыргыз Республикасынын аймагында жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын кезектеги отурумун өткөрдү. Премьер-министр коронавирустун кириши жана жайылышы боюнча санитардык эпидемиологиялык иш-чараларды уюштуруу боюнча биринчи кезектеги аракеттердин планы тууралуу эскертти. Өкмөт башчы баса белгилегендей, планга ылайык министрликтер, ведомстволор жана жергиликтүү бийлик органдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу санитардык карантиндик пункттардагы көзөмөлдү күчөтүү боюнча кошумча чараларды кабыл алууга тийиш. Мухаммедкалый Абылгазиев дарыканалар тутумунун үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу жана коргоочу жеке каражаттардын вируска каршы дары-дармектердин баасынын жогорулашын, алардын кымбаттаган наркта кайра сатууну алдын алуу үчүн мониторинг жүргүзүү керектигин дагы бир жолу эске салды. Биз коронавирус инфекциясынан тез арылуу максатында Кытай тарап менен өз ара тыгыз кызматташуу багытын колдойбуз. Кытай эл республикасынын бийлиги вирустун жайылышын токтотуу жана анын кесепеттерин азайтуу боюнча активдүү иш-чараларды жүргүзүп жатат. Тышкы иштер министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги кытайлык өнөкөттөштөргө гуманитардык жардам көрсөтүү жөнүндө маселени иштеп чыгуулары зарыл, деди премьер-министр. Жыйындын жүрүшүндө Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын 18 жаранын эвакуациялаганы үчүн казак тарапка ыраазычылык билдирди. Жанар Акаев тең төрага болгон КЛДПнын курамына Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары дагы кошулат. Бул тууралуу Жанар Акаев журналисттерге билдирди. Анын айтымында, учурда Жогорку кеңештин 5-6 депутаты менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жаңы түзүлгөн партиянын курамына Элдар Абакиров жана Сейтек Качкынбаев кирген.